Жалал Абад областы, Ташкөмүр шаары. Мойдун Темирбаев атындагы номер 11 жалпы билим берүүчү орто мектеби, 1-класс. Аралыктан окутуу, көркөм өнөр сабагы жана окуучулар менен биргеликте кайттарым байланыштар. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү темабыз көпөлөктөр. Силер көпөлөктөр жөнүндө маалымат аласыңар, берилген суроолорго жооп бересиңер. Элестетүүңөр, ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар чыгармачылыгыңар калыптанат. Жаратылышты сүйүүгө, жаныбарларга аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Мынакей балдар, биз турмушта көргөн түргүн түстүү көпөлөктөр гүлдөн гүлгө конуп жүрүшөт. Силер бул көпөлөктөрдү кармоого шашасыңар. Көпөлөктөр гүлдөн гүлгө конуп турганда акырын жылып силер шапкаңар же башка нерсе менен баса калууга аракеттенесиңер. Эгерде көпөлөктү кармап алсаңар, бир аз эрмектеп, жадаганда ыргытасыңар. Балдар, бул көпөлөктөрдүн курттардан пайда болот. Көрдүңөрбү балдар? Кантип дейсиңерби? Анда эмесе көпөлөктөрдүн денесине байкоо жүргүзөбүз. Көпөлөктөрдүн денеси курттун денесине окшош экен. Анда эмесе мен силерге көпөлөктүн пайда болушу жөнүндө айтып берейин. Күндөрдүн биринде бир күнү эртең менен бактын түбүндө курттардын бири кыймылдап чыга баштайт. Курттар кабыгына чыгып, аракеттенип, ой, курттун курсагы аябай ачкан экен. Ал гүлдөргө келди. Гүлдөрдүн жалбырактарын жей баштады. Курттар кабыгына оролуп, кыймылсыз куурчакчага айланып калат. Куурчакчалар түктүү куртка да, көпөлөккө да окшобойт. Дөмпөйүп сүйрөйгөн бир нерсе. Куурчакчалар эч нерсе жебейт, кыймылдабайт. Бирок алардын баары экинчи жолу кубулууга өтөт. Ал көпөлөк болуп учууга даярданат. Адегенде куурчакча кыймылдай баштайт. Анын кабыгы жарылып, жону, башы, буттары көрүнөт. Куурчакчанын тунук кабы ордунда калат. Сүйкүмдүү көпөлөк чыга келет. Мынакей балдар, көпөлөктүн канаттары бири-биринен кооз, гүлдөн гүлгө конушат. Көрдүңөрбү балдар? Көпөлөктүн пайда болушу ушундай. Анда эмесе көпөлөктүн сүрөтүн тартабыз.
Азаматсыңар балдар. Силердин тарткан сүрөтүңөр мага аябай жакты. Силер теманы жакшы түшүнүпсүңөр. Азаматсыңар. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.